Анжелика Кайратова. Толугу менен өзгөрүүгө даяр болсоңуз анда жазылыңыз. Ырчы Анжелика Кайратова шопинг Бактылуу айым менен долбоору башталганын маалымдады. Бул тууралуу Ырчы айым өзүнүн социалдык баракчасына жазды. Бизнестеги апанын образы: бир өлчөмгө бошураак костюм, көздүн тегерегинде боектоо басым жасоо, чач түз кое берилген же тыкан чогулган, бирден ашык шакек тагынбоо жана өтө кичинекей сөйкө, сырткы кийимдин узундугу, жамбашты жаап туруу абзел, 3-5 см бийик эмес такасы бар жабык түстөгү бут кийим жана темир кошулмасы жок сумкалар. Буйруса шопинг Бактылуу айым менен долбоору старт алды. Сиз толугу менен өзгөрүүгө даяр болсоңуз анда жазылыңыз. Жеке өзүм сиз менен инста баракчага чыгарбай, кааласаңыз жыйынтыгын эл менен бөлүшүп иштейм деп маалымдады Ырчы айым. Толук маалымат менен Ырчынын жеке баракчасынан таанышсаңыз болот. Маалымат булагы Заман Чекит KG. Сайкал Садыбакасова. Эркелей берем. Эми казак тилинде жаңырууда. Ырчы Сайкал Садыбакасова Казакстандын ырчысы Эрке Эсмеханга ыр белек кылды. Бул тууралуу Ырчы социалдык баракчасы аркылуу маалымдады. Быйылкы жыл мен үчүн чоң сыноонун, эргүүнүн жылы болду десем жаңылбайм. Жыл башында жарыкка чыккан Эркелей берем аттуу автордук чыгармам эми казак тилинде жаңырып, өз угармандарын табууда. Эмгегимди интернет аркылуу тыңдап, жактырып, аткарып чыгууну каалаган Эрке Эсмехан байланышка чыкканда кеңешип белек кылдым деп билдирди Ырчы. Маалымат булагы Заман Чекит KG. Ооруканада жатат деген УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев абалы боюнча социалдык тармактагы баракчасы аркылуу үн катты. Ал ооруканага жатканын жашырганы менен 3 күндөн кийин билинип калганын айтып, колдогондорго ыраазычылык айткан. Миңдеген адамдар дуба кылып, каалоолорун айтышты. Мен көпчүлүгүнө жооп бере албадым. Бардыгыңыздарга терең ыраазычылыгымды билдирем. Рахмат айтам. Эми өзүмдүн диагнозумду билем. Менин өмүрүм кыргыз элимдики. Эми мындан да каттуураак иштеймин. Үлгүрүш керек деп жазган Ташиев. Ал Бишкектеги ооруканалардын биринде дарыланып жатканы 26 ноябрда белгилүү болгон. Диагнозу жана ооруканага качан жаткырылганы кабарланган эмес. Маалымат булагы Спутник Чекит KG. Айпери Кубик кызы. Жакындарыңыз менен көбүрөөк көрүшүп туруңуздар. Ырчы Айпери Кубик кызы мээрим тууралуу пикирин бөлүштү. Мехир көздө деп атам көп айтат. Көздөшүп, жүздөшүп туруу керек. Адамдын көзү көп көрүп турган адамга мээрими түшөт. Ошон үчүн телефон аркылуу эмес, жолугуп мээрими төгүү бул жакшы. Жакындарыңыз менен көбүрөөк көрүшүп, мээримге бөлөнүп туруңуздар деп жазды Ырчы айым. Ырчынын көрмандары анын бул сөздөрүн колдоого алышууда. Маалымат булагы Заман Чекит KG. Айымжан Айылчиева. Ырчы жаңы имиш жаңы стилде ырдап чыктым. Бул чек эмес. Айымжан Айылчиева менен 1,5 жыл мурун маектешкен элек. Анда Ырчы Түштүк Кореяда жарым жыл окуп келгенин, ал жактан кошумча вокалдан сабак алганын айтып, сахнага жаңы айым болуп чыгам деген эле. Ошол күндөр келди. Ырчы жаңы долбоор менен иштеп, жаңы продюсерлүү болуп, жаңы айыма болуп сахнага чыкканы турат. Бул чек эмес экенин айтат ал. Айыма кандайсыз? Имиджиңиз, стилиңиз жаңыланыптыр. Ушул тууралуу айтып берсеңиз. Жакшы, рахмат. Ырчы жийдеш эженин жолдошу Андрей Дорогай менен иштешип баштадым. Мен Андрейдин чоң долбоорунун бир бөлүгүн десем болот. Андрей менен иштешкен башка да ырчылар бар. Иштешип баштаганда эле ал баарын өзгөртөбүз деди. Мен да ошону каалап жаткам. Дизайнер, стилисттер менен байланышып, ушундай образ түздүк. Бул башталышы гана. Образыбыздын үстүндө дагы иштейбиз. Бул долбоор биз пландап жаткан иштердин бир бөлүгү гана. Жыйынтыктарыбыздын үстүнөн да иштеп жатабыз. Алдыда ар кандай айыманы көрөсүздөр. Айымадан түрдүү чыгармаларды угасыздар буйруса. Андрей Доргай менен канча жылга келишим түздүңүздөр? 2-3 жыл иштешебиз деген озеки гана келишим бар. Андрей жердеш эже менен көптөн бери мамилебиз жакшы. Ата-энем да алар менен жакшы мамиледе. Көп убакыттан бери туугандай болуп калдык. Келишим түзүү оюбузга деле келбептир. Түштүк Кореяда вокалдан сабак албадыңызбы? Вокалыңыз мурдагыдан да жакшырдыбы? Ал жактан ырдоонун жакын техникаларын үйрөндүм. Туура эмес ырдап жүргөн учурларымды билдим. Анын үстүнө дагы иштешим керек. Кореядан алган билимимди колдонгонго аракет кылып жатам. Азыр да мугалимим менен байланышып турам. Ал мага кеңештерин берип жатат. Мен акыркы жолу сүрөөн ырын ырдагандан кийин окуу менен алек болуп
кеттим эле. Азыр көп ырдап Кореядан алган билимимди кошуп вокалымды жакшыртканга аракет кылып жатам. Жакшырып баратканы өзүм байкалып жатат. Буга чейин апаңыз продюсериңиз болуп, кеңешим берип турчу эле. Азыр апаңыз менен кеңешпей калдыңызбы? Апам ар дайым кеңешчим бойдон калат. Азыр болгон иштер бөлүнүп кетти. Айрым милдеттерди Андрей алса, айрымдарын апамда калды. Кээ бир маселелерди өзүм чечем. Апам да кызык, кээде сен өз алдыңча иштей албайсың, өзүң кыл, өзүң чеч дейт да, бир нерсени кеңешпей туруп чечип койсом, менден сурабай калдың, чоңоюп калдың деп калат күлүп. Акыркы учурларда чечимдерим өзүм кабыл алып калдым. Азыр фотосессияга өзүңүз боюнуп келиңиз. Салондон боенткон жакпайт деп айтып каласыз. Өзүм боёгонго көнүп калгам. Башкалар бойсо ашыкча боюп салгандай сезиле берет. Түштүк Кореяда тышкы сулуулукка маани беришет эмеспи? Ал жактан териге кам көрүүнүн жакшы жолдорун үйрөнүп келсеңиз керек. Ооба, ал жакта келбеттерин аябай көңүл бурушат. Биз самын менен жууп, крем гана коебуз го. Алар боюнуп баштаганга чейин эле бетке бир канча каражат колдонушат. Анан кам көргөндөрдү беттеринен байкалып турат. Бизде алардын эркектери кыздарындай көрүнөт деп калышат го. Кореяда бул нормалдуу көрүнүш. Эркектердин да өздөрүнө кам көргөнү жагымдуу да. Мунун баарын көргөндөн кийин териге кам көрүүнү, косметикаларга маани берип калдым. Ага чейин деле билчүмүн, кам көрчүмүн, бирок азыр башкача кам көрүп калдым. Өспүрүм кезиңизде таанымал болдуңуз. Бул жеңил эмес. Эрте таанымал болгондор көтөрө албай жылдыз болуп кеткенсиз деп айтышат. Бирок сенде андай нерсе байкалган жок. Бул тарбияданбы? Тарбиядан болуш керек. Бул үчүн чоң ата, чоң энеме, ата-энеме ыраазымын. Мен сонунмун деп мактангым келбейт. Менимче, эң биринчи кезекте адам болуш керек. Эл алдында ырдап жаткандыктан көп адам мени таанып жатса керек. Бирок бул өзүмдү башкалардан бийик коюуга себеп эмес. Баарыбыз окшош эле адамдарбыз. Ар кимде ар кандай талант бар. Жашоодо ар ким ар кандай багыт алат. Мен жөн гана өз ишимди жасап жатам. Чынын айтсам, бул тууралуу ойлонуп да көрбөптүрмүн. Менин үйдө дайыма колдоп турушат. Балким үйдөгү ошол позитивдүү атмосфера мага ушундай таасир бергендир. Апам мени дайыма эле мактабайт. Кичине кезинден эле туура эмес кылсам аны айтып турат. Өзүм да көбүнчө сын көз караш менен карайм. Жакшы жактарымды гана эмес, кемчиликтеримди издеп турам. Материалдык байлык сиз үчүн. Мен чоң ата, чоң энеме, ата-энеме, бир туугандарыма бир нерсе жасагым келе берет. Көп акча чогултуп бир жакка алып барып эс алдыруу, бир нерсе сатып берүү жагат. Менде гана эмес, үй бүлөмдө да болсун деп иштейм. Эс алуунун кайсы түрү жагат? Жаратылыш койнуна чыгуу, саякаттоо жагат. Үйдө олтуруп сериал көрүүнү, достор менен жолугууну жактырам. Инелерим болуп үйгө ит алып алганбыз. Азыр ошол итибиз менен сейилдейм. Ал Хатико окшош. Сиба Ину парадасынан ит. Жаныбарларды жакшы көрөм. Жеке жашооңуз да бизге кызык. Жеке жашоом жеке бойдон калсын. Олуттуу мамиле болуп, баш кошуу сунушун киргизгенде гана айтпасам, ага чейин мамилени жарыялоону туура көрбөйм. Ар кандай болушу мүмкүн да. Кийин ал жигит менен сүйлөшпөй калсам, кайра сүрөттөрүн өчүрүп чыгамбы? Андай жакпайт мага. Азырынча өзүм менен алекмин деп айта аламын. Жакшы, жаңы жылдарыңыздар менен жаңы кадамдарыңыз ийгиликтер коштосун. Маалымат булагы, Суперчекит, KG.